Ошондо бүгүнчү негизи машинаны алгандан баштап бүткөнгө чейин процесс жөнүндө сүйлөшөбүз. Ошондо ар бир адам өткөндө сүйлөштүк эле го. Ар бир адам мисалы жеке машинада иштейбиз депчи. Жеке машинада иштешке аракет кылып атасыңар, бирок бүтпөй атат да, бир машина до конца бүтпөй атат. Мисалы жарымына келип машина издеп туруп калып атасыңар. Ошону эң негизи түшүнөлү. Анан азыр машинанын сферасы көп болгондуктан азыр ар бир адамга бирден токтолуп деталь кылып кетиш кыйын да. Эң эле основа азыр мына машина келгенде эмнеден башташ текшеришти билбей калдыбыз да. Мисалы бир машина келди, мисалы мына келди да, мына Nissan Almera газды тепсе чувство жок, газ көтөрүлбөй атат. Электронный дроссельный заслонка, электронный педаль газа. Эми буну биринчи мисалы ушул машинаны мисал келтире турган болсом, бул машинада эң алгач текшере турганыбыз иштебей аткан буюмдар электронныйбы? Электронный да. Эң алгач негизи эле компьютерщиктер биринчи барса компьютерге салат. Автоэлектриктерге биринчи барса предохранитель текшерет да. Биздин кесибибиз вообще электроника да. Биз эмне кылабыз? Бизге машина келгенде эң биринчи, эгерде машина оталгандан кийин чек күйүп турган болсо, жакшылап билип алыңдар. Чек күйүп турган болсо, анан компьютерге салабыз. Мисалы бир машина жүрүп келди да. Бул машина жүрүп келди, бирок тартпайт, туурабы? Эгер бунун чеги жанбай аткан болсо, бул ошибка чыгарбайт азырчы. Чек жанбады, болду. Мотордун өзүнүн чеги бар, сары чек деген жазуу бир гана моторго гана жооп берет. Коробканын чеги D маркать этет. D бар го, драйв. Ошо маркать этсе, демек коробка. Руль анан жанында илеппелик жанат, тура, кызыл. Ал руль бузулганда ошол жанат. Колодканын өзүнүн датчиги бар, тура. Колодка эки барабан сүрөтүп турат. Колодканын өзүнүн датчиги бар. Бензин түгөнсө, бензиндин өзүнүн глазогу бар. Руштиктин өзүнүн глазогу, брейкте, туурабы? Ар бир нерсенин өзүнүн ошибканы көрсөткөн датчиктери бар. То есть ошибка чектери. Эгерде мына машина келди, машина тартпайт, эми бул мотордон айып чыгып атат да. Газы көтөрүлбөй атат. Эгер бунун чеги жанбаса, буну компьютерге салса, бул айтпайт айыбын. Бул машинаны компьютерге салыш керек, оңой эле, тез эле бүтөт. Бирок негизи баягы эмнеден башташ керек? Убакыт мисалы клиент келгенде айтат да, диагноз коюп бер, акчасы жакса кылдырам дейт, туурабы? Ошон үчүн эң алгач диагноз. Эгерде машина келгенде эле табло деген шит прибор карайбыз, эмнелери жанып турат. Анан эгерде чектер жанбай, эч кандай ошибка жок, машина оталдырсаң, бардыгы өчүп как положено. Ээсинен сурайбыз. Замокто ачканда негизи биринчи жанат, туурабы? Жанат, анан өчөт, оталдыргандан кийин өчөт. Эгер замокто ачканда такыр чексек жок болсо, мисалы, кээ жерлерде чекти өчүрүп бер десе, баягы чекти клейлеп, антип жаап коюшат да. Ошондой болушу да мүмкүн да. Ошентип сурайбыз, ошолор баары порядкабы, жанчубу, өчүрүп койгон эмессиңерби? Мисалы көп эле айрбактарды, ABS-терди, да көп эле датчиктерди өчүрүп салып атпайбы? Приводной алып келген машиналар, туурабы? Ал сырт замокты ачсаң типа жанбайт, бирөө иштебейт да, ошибкасы бар. Вот ошолорду сурап коебуз. Бирөө келет, мисал катары айтып кетейин. Мен дейт, тормоз тепсем кайтарып атат дейт. ABS неровный иштеп атат да, ABS'те проблема бар. Замокты ачсаң ABS жанбайт. Оталдырсаң жанбайт. Демек, ошондой машиналар диагностика салабыз. Анын глазогун жаап койгон болушу мүмкүн, же лампочкасы күйүп калган болушу мүмкүн да. Диагностика ошибкасын көрөбүз. Негизи эле шит приборго карайбыз. Сөздүн кыскасы. Ошол жердеги биз оңдой издеп аткан нерсенин глазогу барбы жокпу карайбыз. Мисалы ABS проблема алып келдиби? Карайбыз. ABS оталып турган ABS жанып турабы, жанбай турабы? Эгер ABS-тин датчиги жанбаган болсо, ал ABS ошибка айтпайт. Чүтасыңарбы? Ошонго көңүл бурабыз. Бирөө ABS оңдоткону келсе, ABS глазогун карайбыз. Барбы, жокпу? Бар болсо диагностика салабыз, карайбыз. Кайсы ал жакта аркылуу чыгат. Диагностика телефон бар билебиз, телефондо эле башкарылып атат, тура, оңой эле. Орусча, бул жака кир,
бул жака кир, оңой. Бирок эми ошол диагностика айтып атат. Жазып, диагностика бул эмненин эсебинен ошибканы чыгарат. Диагностикага ар бир компьютерге уланган датчиктен частота келип турат. Мындай, типа волначы мындай. Ал волна цифровой эсептелет, каласа ошол эме катары эсептелет. Баягы түшүнөсүңөр да? Баягы осциллографта мындай болуп келет го. Мисалы, эми ушу сигналды мен мындай майды чайнабай эле цифровой келет, волна болуп келет. Негизи ушундай сигнал келет. Команда келип турат. Ушул команда ABS мисал келтире турам, 4 баллондо ушул келип турат. Баллон айланбаса дагы келип турат. Ошонун келбей калса, уже баллон компьютер ошол баллонду айтат. Ал айта албайт да, мисалы, тияктан питание келбей атат деп айтпайт. Тияктан компьютер команда келбей атат деп айтпайт. Демек өчтүбү ал айтат биринчиден. Туура эмес эсептеген болсо, неисправность деп айтат. Жөн эле ошол жак иштебей атат деп айтат. Эгерде муну келип атат, бирок туура эмес айтып атат да. Точнее, муну 3 баллондон 10дон келип атат сигнал, бунда 6 келип атат. Буну иштебей атат деп айтат компьютер. Иштебей атат деп сезет, таблого иштебей атат деп чыгарат. Эгерде мунун 0 болсо, абрыв CP деп чыгарат. Түшүнөсүңөрбү? Бул такыр үзүк деп айтат. Компьютер ошондон сезет да. Эми бул ABS негизи эле бардык датчиктерден ошондой командалар келип турат дагы. Ошол команда туура эмес көрсөтсө, неполадка, ошол жазууга маани бериш керек. Үзүк деп атабы, же иштебей атат деп атабы, же туура эмес иштеп атат деп атабы, так жазып чыгарат. Ошонго караш керек, сөзсүз. Эгерде үзүк эмес деп аткан болсо, аны прозвонка кылыштын кереги жок. Мисалы, үзүк болсо үзүк деп айтат. Абрыв CP дейт. Сеп үзүлгөн дейт. Зым. Анда уже прозвонка, баягы автоэлектриктер, электрикти айтып атпадымбы? Тиги точкадан тиги точкага зым тартат деп. Туурабы? Бул машинада завод тарткан. Но мозгиден мына күчөтүлгө алып келген мисалы. Главный линиядан туурабы? Ошону эсеме свет өчүп жанып атат. Ошону биз бул жердеги питание менен наркы точканын питаниясын экөөнү көрөбүз оралыгын. Эгер CP деп аткан болсо, үзүк деп аткан болсочу. Эгер бул жактан бул жака бүтүн болсо, бул датчик иштеп аткан болсо, ана уже компьютердин ичине кирип кетебиз. Компьютердин ичин ачабыз. Прозвонка кылабыз, ар бир деталь текшеребиз, дорожкаларды карайбыз. Бул түшүнөсүңөр да, ушундай кетет. Процесс ушундай кетет да. Анан мисалы ABS ошибка чыгарган болсо эле, баллондор бирөө ABS караганы менен таба албайт алчы. Кайсы баллонду айтып атат? Штекерлер сайылып турабы? Үзүктөбөй атабы? Туура эмес көрсөтүп атат. Мисалы, алдыңкы оң баллон туура эмес көрсөтүп атат ABS-ти. Иштебей атат деп атат. Бизге эң оңою датчикти зака жедирбей экөөнү алмаштырып көрүшүбүз керек да. Эки алдыңкы баллондочу бири-бирине. Ошондо дагы ошибканы көрүшүбүз керек. Мейли ABS-ти алма, көбүнчө ABS сынып калат, чыгаргандачы ABS мейли. Мотор эле сөйлөшөлү. 4 цилиндровый мотор. Биринчи свечаны эме деп атат. Пропуск зажигание деп атат, мисалы. Анан эми азыр биз буга клиентке биз күйүп калган нерсени беришибиз керек да. Эми запчасть алдырышыбыз керек. Биз точно кайсыл нерсе күйүп калганын билиш үчүн, мисалы, биринчи цилиндр пропуск зажигание деп атат. Пропуск зажигание деген көп эле нерседен болот. Биринчи, мотор май жеп калса, компрессия азайып кетсе, пропуск зажигание деп чыгат. Свеча эскирип калса, же болбосо свечанын асты трешный болуп калса, же болбосо катушканын бели резиналары трешный болуп калса, жыртылып калса резиналар, же ошо цилиндрге май түшүп кетсе, май түшүп боковойго чачырат, май дагы сууда. Боковойго чачыратса, форсунка толуп калса, же болбосо воздушный коллектордун ошол цилиндринен аба сорсо. Түшүнөсүздөр? Ар бир булактан пропуск зажигание деп айтат.
искрадан, бензинден бардыгынан. Эми биз клиентке точный беришибиз керек да, адашпашыбыз керек. Бир свеча оригинал 1000 сом турат. Минимальный эле оригинал свеча 1000 сом. Катушка 2500 сом оригинал жакшылары. Эми биз ошону адашпашыбыз керек да. Адашпаш үчүн биз эми эң оңой текшериле турган нерсе бул катушка. Эки катушканын ордун алмаштырабыз. 1 менен 3 алмаштырабыз. Анан пропуск зажиганияга киребиз кайрадан. Поток данныйга киребиз. Пропуск зажигания деген 4 цилиндрден пропуск зажигания деген жери бар. Ошол жерге барып 4 цилиндрди карайбыз. Эгер катушканын ордун алмаштырганда пропуск зажигания 1 цилиндрден 3-кө өтүп кетсе, демек бизде проблема катушка. Туурабы? Эгер котордук, дагы деле 1 цилиндрде пропуск зажигания турат. Анда биз 1 цилиндрдеги свеча менен 3 цилиндрдеги свечаны которобуз бири-бирине. 1 менен кайсыл свечаларда пропуск зажигания көрсөтпөй аткан болсо, айырмасы жок, кайсы бирин алмаштырып көрөбүз. Ошо пропуск зажиганиядагыны башка жака салабыз. Свечаны. Акчабыз кетпей жатты пока, туурабы? Катушка алмаштырдык, акча кеткен жок. Свечанын ордун алмаштырабыз. Андан кийин ошондо алмаштырганыбызда эгерде пропуск зажигания 1 менен 3 алмашкан болсо, 3-кө өтүп калса, демек биздин свечабыз чоң давлениеда пропуска жетип атат. Свечанын пропуска жетүүсү эмне десеңер, свеча, могул цилиндр, ошол жарылуу боло турган жер, ортодо свеча турат. Туурабы? Жерде свеча турат. Ошол свеча цилиндрдин ичинде средний 10 бар болот. 10 бар. 10 бар деген 10 атмосфера деп түшүнгүлө. На обычный крантта 2 атмосфера болот. Давление ошончалык высокий мунун ичинде. Эми ушунун ичинде бул искранын, свечанын ортодогу чагылышуусу бар го. Мына 2 свечанын темири болсо, мына ортодогу чагылышуу 10 бардын ичинде азаят. Мына сыртта текшергенде мына чыңалуусу 100 болсо, мына 10 бардын ичинде 10 эсеге кичинерет. Кичирейет, шутасыздарбы? Мына искра кичирейет дагы. Эгерде свеча мына болт каткан жеринен бул жагынан аба чыгарып калса, же болбосо бул цилиндрде жарылуу болуп бул жердеги металдын качествосы кетеби? Темирди отко таштай берсе, темирдин сапаты кетеби? Демек, ошол сапатын жоготкондо бул искра, бул өзү бул контактка уруш керек беле? Бул темир искраны кабыл ала албай калат, темирдин сапаты азайып кетет. Анан бул боковойго уруп баштайт, бул жагыначы металлга. Ошондо бул жердеги жарылуу башка цилиндрге салыштырмалуу өзгөрүп калат. Түшүнүпсүздарбы? Өзгөрүп калат дагы. Неполадка пайда болот. Бундагы пропуск зажиганиялар эмненин эсеби менен билинет? MAP датчик деп коет. MAP. Вакуумду өлчөгөн датчик менен компьютер сезет. Кандайча десеңиздер, поршын көтөрүлгөндө бензинди кысты, жарылды, туурабы? Жарылгандан кийин ал воздушный коллектордон абаны соробу? Сорот. Ошол сорулуп аткан аба, чыгып аткан аба, искранын, катушканын компьютерга байланышы бар да. Ар бир катушка компьютерга байланган. Ошол жердеги искра, бул катушка канчалык требования болуп атат, бүт компьютер салыштырат. Компьютер бир гана салыштырат, түшүнүп билип алыңыздар. Машинанын компьютери ар дайым салыштырат. Компьютер биринчи цилиндрдеги катушка менен экинчи цилиндрдеги катушканы салыштырат. Бири-бирине салыштырганда бир өзгөчө болуп аткан цилиндрди пропуск зажигание деп чыгарат. Түшүндүрүп алдымбы?
мен азыр бул жерде айтып аткан маселем компьютер бир гана катушкадан сезбейт да, мындай айтып кетейин деп атканым. MAF датчиктен, датчик детонациядан, катушканын өзүнөн, форсункадагыдан чыгып аткан түтүн бар го. Мисалы бир цилиндрде жакшы жарылуу болбой атса эмне болот? Лямда сезет. Баарынан өзү анализде болот, салыштырат. Цилиндрлерди өзү салыштырып таап алат. То есть бири-бирине салыштырып отур эле цилиндрлерди. Кайсыл жерде неполадка болсо, ошону пропуск зажигания деп айтып атат. Бул жерде айтып аткан нерсе мына свечадан пропуск болгондо эмне үчүн пропуск болот? Бул свечанын мына ортосундагы искра учураша турган металлдар күйүп калат. Бул жагынан аба чыгып калат. Бул жагы эгер май жеген болсо, бул контакттар шлак басып кетет. Шлак баскандан кийин темирдин, эгер мына таза темир болсо, үстүнө бир нерсени ороп койсо, бул темирге магниттин жабышуусу азаябы? Шлакты алсаң жакшылап жабышабы? Искра дагы ошондой. Контакттан контакка урат да турабы? Эгер контакттан чыгып контакка барайын десе шлак болсо, кандайдыр бир уже өзгөрүү болот да. Вот ошол нерсенин бардыгын айтат. Ошону свечаны алмаштырганда биздин пропуск зажиганиябыз 1-ден 3-кө өтүп калса, демек биз свечабызды которобуз. Ана свечаны которгондо свеча бир штук которулбайт. Демек ошол бир свечанын убактысы келдиби? Бул свечалар 4 свеча бир убакытта салынган да турабы? Булардын бардыгынын убактысы келди. Свечанын бардыгы алмашат. Свечанын кымбат свеча менен арзан свечанын айырмасы, арзан свеча 3 ай жүрөт, кымбат свеча 1 жыл жүрөт. Салыштырсам боло берет. Кытай чыгарабы, Германия чыгарабы, башка чыгарабы? Расходко разница берет. Себеби бул бардын ичинде, ичиндеги кысылуунун ичинде, поршун алып келип кыскан мезгилде, бул жерде 10 бар турганда, бул искра, бул металл. Эгерде оригинал болсо, мына свечаны мындай кылып тартып коеюнчу, мына свечанын бул контагы болсо, мына экинчи учураша турган контагы, эгер мына эки металл, оригинал свечада платинум коюлат. Платинум жалынга жакшы туруштук берет. Бул жердеги жалынга. Эгер таза металл боло турган болсо, бул искра 10 барда, эгер жөнөкөй темир болсо, бул искраны кааласа бул жерге берет. Кааласа бул жак металлга берет. Түшүнөсүздарбы? Каалаган жерине берет. Себеби бул металлдын температурада бунун абалы өзгөрүп турат. Мына эң муш жерлери, мына бул жерлери өтө катуу ысыганда темирдик сыфатын жоготуп коет. Түшүнөсүздарбы? Эгерде мынагы оригинал платинум болсо, бул свечанын учунун эң жакын жери мына ушул жер. Эң жакын жерине урат. Түшүнөсүздарбы? Искра канчалык так, канчалык өзүнүн дарегине келе турган болсо искра, машинанын жарылуусу ошончалык таза болот. Бул цилиндр канчалык тез жарылса, бул тебет. Түшүнөсүздарбы? Тяга машинанын гүлөнүүсү күчтүү болот. Бул таза жарылса, мисалы жарылганда, түз урганда 100% жарылат цилиндрде. Эгер бул жака урса, бул полный болду. Түшүнөсүздарбы? Искра бул жака караганда бул жака полный болот дагы, 80-90% жарылуу болот, анын тягасы полный болот. Түшүнөсүздарбы? Чем 100%ке караганда кичине кеч калып тебет. Ошол поршунду. Ошентип отуруп машинанын тартышы начарлайт. Жакшы жарылуу болбогон жерде машина газ тепкенде, машинанын компьютери газды көбүрөөк тебип атат, форсункаларга команда берет, бензинди көбөйт дейт. Жакшыраак жарылыш болуш үчүн форсункаларга бензинди көбүрөөк чач деп компьютер приказ берет. Түшүнөсүздарбы? Себеби биз кетип атабыз 60-та. Бизге 70 керек болду. Газ тебебизби? Бул канчалык кеч калган сайын машина тартпайт, биз кичине тартсын деп газ беребиз, туурабы?
форсунканын чачуусун көбөйтөт. Мисалы 3 секундта 1 чачып аткан болсо, 2 секундта 1 чач деп айтат. Уже тез бат-батта чачканда бензин расход көбөйөбү? Түшүнүп да, о чем идет речь. Ошонун эсебинен бул жердеги өтө маанилүү, искранын, свечанын орду маанилүү. Платинум деген бул атайын отко өзүнүн сыфатын жоготпой турган металл. А платинум бул же темирби эмнеден билебиз? Платинумга магнит жабышпайт. Түшүнүп Обычный темирге жабышат. Арзан свечаны магнитке алып келсеңиз, учу жабышат. А оригинал свечаны магнитке алып келсеңиз, жабышпайт. Оригинал менен арзан свечаны айырмасын ошондон билебиз. Анын бул артында жазып кое берет. Аркылуу фирма өзүнүн брендтерин жаза берет. Бирок свечаны тандаганда ошентип тандап, клиентке дагы айтканда ошону туура совет бериш керек. Ал сурайт. Мисалы, оңой эле свечасы алмаша турган машиналаргачы арзан свеча салып турса болот убактынчалуу. Себеби аны кийин дароо эле алмаштырып коет да. Эгерде по бокам, мисалы, Subaru, Mercedestер, баягы бир түшкөндө баягы 12ден свеча түшкөн машиналар бар. Моторду көтөрүп алып чыгара тургандар бар. Range Rover'лер бар, мисалы. Ошондой машиналарга свечасын алмаштырыш биринчиден кымбатка түшөт. Ошондойларга биротоло оригинал свеча коюш керек, сөзсүз түрдө. В основном D-образный моторлорго, бир рядовый моторлорго дагы негиз эле өзүнүн китебинде жазылган свечаны койгон эң жакшы болот. Түшүндүңөр, оригинал свеча койгон жакшы болот. Эми пропуск зажигания свечадан чыкса эмне кайеринен чыгат деп айттык, туурабы? Эми биз дальше кетебиз. Эми биздин пропуск зажиганиябыз 1 менен 3 алмаштырсак, пропуск зажигания алмашкан жок. Катушкабыз таза, свечабыз таза. Демек, биз эми бензин текшеребиз. Абаны текшеребиз. Эки нерсе калды, туурабы? Азыр эмнени текшердик? Катушканы, свечаны текшердик. Орто жолдо компрессияны да өлчөп коебуз. Компрессия билебиз, мотордун поршундагы кысылуусу. 6дан ылдыйы ошибка көрсөтөт. Мисалы 6 бар көрсөтөт абы? 6-нын ылдыйы пропуск зажигания көрсөтөт. Билебиз, компрессомерди баарыбыз эле билебиз. Компрессомер цилиндрге коюп өлчөй турган. Негизи ондон жакшы моторлор ондон жогору көрсөтөт. Ондон ылдыйга түшкөн моторлор алар уже баягы кольцалар кичирейип баштап аткандар. Акыры бара-бара 6-нын ылдыйы суук мезгилдерде кольца компрессия кыла албай калат. Уже ал ота албайт, мындай айтканда. Компрессиядан дагы жакшы чыкты. Форсункага келдик. Эми биз форсунка часть көп машиналарда форсунка часть чыгарыш кыйын. Көп убакыт кетет. Ал биз клиентке форсунканы чыгарып чачып туруп, анан бизге айтып беребиз дей албайбыз да. Биз диагноз коюп атабыз, понимаете? Эми рампаны түшүнөбүз да. Рампа деген бул биздин катушкабыз турган идиш. Бул жерде форсункаларыбыз турган идиш. Мына жерде форсункалар турат. Түшүнүп да? Рядовый цилиндр. Бул жерде шланга келип сайлат, бензин насостон. Туурабы? Кээ биркилерде обратный клапан бул жеринде болот дагы обратно салонго кетет. Эски машиналарда. Жаңы машиналарда бир эле шланга келип сайлат, обратный клапан бакта болот. Обратный клапан экенин азыр түшүндүрөм. Биз эми биздин пропуск зажигания биринчи цилиндрде болуп атат. Пропуск зажигания болуп атат. Эми бул рампаны чыгарыш үчүн көп нерсени чечебиз. Кээде воздушный коллектор чечилет, туурабы? Эми биз диагноз коюп атабыз азыр. Эми эң алгач эмне кылабыз? Катушканы текшердик, свечаны текшердик, компрессия текшердик, баары жакшы болот. Эми биз буну чачпай, бизге оңой эмне? Бул жерден суруйбуздагы бензин насостун давлениясын өлчөйбүз. Эмне үчүн анын эмне тиешеси бар десеңер,
Bundan gelgen benzin gelgen давление 3 8 должно рампе. Рампада 3-8 болуш керек. 3-8'den aşkanın бұл жердегі мына жерде бак деп елестете, бактағы бензин насос деп елестетели. Ошол жерден бензин келди деп елестетели. Ушул бензин насос негизи соруп атканда 10 атмосферага чейин сорот. Бирок бул идиш туюк, топливный фильтр. Бул жеринде эми бензин насос ар жеринде турат. Бул жеринде обратный клапан деп коет. Обратный клапан турат. Мондай. Bunun içine 10 bar sala turgan bolso, bul idiş жарылат. Бирок бензин насостун качкасы 10 барга чейин түртөт. Түшүнүп атасыңарбы? Эми бул бензин насос качать этип баштады bunun içine. Качать эткенде bunun içindеги давление 3-8ге чыкканда бул жерде обратный клапан ылдыйга кайрадан бакка сливать этип коет. Түшүнүп атасыңарбы? Бензин насос тынымсыз иштей берет, бирок топливный фильтрдин içinde bu rampadan ketти, давление geldi. Бул жерге 3-8 кармайт, но рампанын içinde. Ашканын бул жерден кой берип турат. Ошону биз бул жерден чечебиз дагы, манометрди саябыз, от алдырабыз. Бул жерде 3-8 болгон болсо, ана демек форсунканы чыгарып, анан текшеребиз. Эгерде бул жерде 3-8 жок болсо, мисалы 2 болсо, бул бензин бул жактан келип атат да, турабы? Келди, биринчи форсунка алат, экинчи, үчүнчү алат. Эмне болуп атат? Самый последнийге давление жетпей калып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Бул жакшы чачты, бул жакшы чачты. Демек, бул кирип аткандан алып атат да. 3 дагы эптеп жетишти, 4кө жетпей калды. Себеби 2 атмосфера эмес, 3-8 болуш керек болчу. Түшүнүп атасыңарбы? Ошондон дагы бул пропуск зажигания деп айта берет. Эгер бул жерде бизде 3-8 бар. 3-8 бар экен. Демек биз азыр муну чекпей туруп дагы бир нерсе кылабыз. Бул форсунка кайсыл жерде турат? Бул форсунка ар бири аба кирип аткан воздушный коллекторде конуп турат, турабы? Турабы? Воздушный коллекторду билесизби? Ошол коллекторда конуп турат да. Ушул коллектордун бул мотордун воздушный коллектор мындай болуп жабышып турат, турабы? Нерде банкасы бар, аба топтоло турган. Ушул жабышкан ыстык. Эгер герметиги эскирип, ушул жерден именно биринчи цилиндрден бул жерде сальниги кургап, аба соруп калса бир аз. Ушуну да пропуск зажигания деп айтат компьютер. Аны кантебиз? Эң оңой жолу машинанын, эгер мотор болсо, ар машинада ар кыл болот. Эгер бул жагынан аба кирген болсо, экинчи жагынан не болот? Күлүштүл кетеби? Ия. Эми ушул бул жерге машинаны от алдырып, карп чачып көрөбүз да. Эгерде карпты ошол тешигине карп сорсо, машина өзгөрөт абалы. Эми ошол жерде бир эле нерсе бар. Буну дымогенератор менен текшерет, өзү на самом деле. Ичине дым берет, кайсыл жерден түтүн чыгып атат деп, өзү дымогенератор менен текшерет. Бирок ушундай срочно текшеришиңиз керек болуп калды. Ошол коллекторлордун астына карпты акырын, форсункалар конуп турган сальниктер турган жерлерге карптан акырын чачсаңар, эгерде аба сорсо, карпты алып кирип кеткенде абал өзгөрөт мотору, титиреп баштайт. Ушул жерде бир ноо бар. Бул жерге сиз карп чачып атасыз. Бул жерде ысык глюштил турат. Карп бул нерсеге түштө өрт чыгат. Ошол эгер түгүнө глюштилдин үстү тосулган болуп, же карпты агып кетпей тургандай кылып акырын эле чачса, ошого көңүл буруп чачыш керек. Болбосо карпты иштетишти билбесе, карп бул быстрый старт деп коет.
тез күйүүчү, под давлением барган самый мощный топливо, понимаете? Опасный банкачы. Ошон үчүн ошол нерсеге көңүл буруп, бир аз чачып, абаны сорып атабы, сорбой атабы текшерип алса болот. Бирок эң жакшысы дымогенератор. Дымогенератор бар болсо, заслонка жакты жабабыз. Заслонкадан башка эч жерден түтүн аба кирбейт. Воздушный коллекторгечи заслонканы жабып туруп эле, ошо кичинекей патрубка сайылган жерлер болот. Тешик табабыздан дымогенератор тыгып туруп, дымогенератор иштетебиз, ичине ак түтүн айдайт. Ичине ак түтүн толгондон кийин ал каяка чыгышын билбей тешиктерден чыгып баштайт акырын. Ошентип тешигин табабыз. Тешигин чыгарып, герметиктеп кайра жабабыз, болду. Просто зажигание жоголот. Анан биздин бул жер жакшы. Анан уже буну да текшердик. Бул эми эң оңойдон кетип атабыз да. Бул давление өлчөдүк. Бул жерлерди текшердик. Бул жерден да аба соргон жок. Баары жакшы. Эми форсунканы чыгарабыз. Форсунканы чыгарганда, бул форсунка болсо, форсунканын астында бир сальник, үстүндө бир сальник болот. Эмне үчүн? Себеби бунун ичинде 3,8 бар. Обычный кранттын давлениясынан 2 эсе чоң давление бар. Эгер бул чыгып кетсе, фонтан болот. Бензин эгер чачыраса, ал жерде глушитель бар, ысык турабы? Мотор өзү ысык, искра чыгып кетиши мүмкүн. Бул өтө кооптуу система. Топливный система, өтө жоопкерчиликтүү система. Ошон үчүн өтө көңүл буруш керек. Ким инжектор менен иштесе, бул жердеги сальниктер, бул бардыгы эле ошо бензин кирип аткан, бул сайылып аткан патрубкалар кайрадан тартып көрүп, текшерип, чыгып кетпей, полный мани бериш керек. Абсолютно өтө көп машина бензин айынан күйүп кетет. Кээ бирки машиналарды айдаса, салонго бензин жыттанат. Эмненин эсебинен жыттанат? Мына жердеги сальниктер чирийт. Резина чиригенден кийин ошол жерге тамчылайт. Ошо тамчылаган бензин газ абалына көтөрүлөт, машинанын салону мотордун жанынан абаны алып кирет салонго. Вот ошол жерде ана бензиндин жыты салонго кирет. Ошон үчүн чыгарып атабыз, допустим, уже келип ушул чыгарабыз. Чыгарганда бул рампаны бекем катырат, заводчу. Бир жерден болт менен катырып койбойт. Эки жерден же болбосо 3 жерден катырылат. Рампа дайым жакшы катырылат. Завод буну өтө крепкий катырат. Ошону карап, бул турбалардын асты назик болот. Бул турбалар буну чыгарып атканда өзүнүн чисто ушуну чечкен өзүнүн кычкачтары бар. Ошондой сатып алабыз, сөзсүз. Манометр сатып алабыз. Анан кийин бул чечип атканда болттар чечкенден кийин рампа менен мотордун аралыгына атайын көбүнчө текстил деп коет, эмне деп коет? Жылуулук өткөрбөй турган металл коюлат. Пластмассовый. Пластмасса эмес да алчы, ысыкка эрибей турган текстил деп коет. Тексталик, тексталик деген айнектен жасалган опрессованный гильза коюлат. Мына болт кысса дагы сынбайт, ысыкка дагы сынбайт. Түшүнөсүңөрбү? Эмне үчүн десеңер, мотор ысыганда колун койсоң күйөт. Ошо рампада эмне бар? Бензин бар. Туурабы? Ошо рампа ысыбасын деп көп машиналар ошондой коет. Сиз болтту суруганыңызда ошол тексталик түшүп кетет ылдыйга. Чоң болот ал. Эми рампанын высотасына карап 2 см, 3 см болот. Болттар чечип атканда астын карап коебуз. Түшүп кетпесин ылдыйга. Аны табыш кыйын. Түшүнөсүңөрбү? Ошон үчүн карап коебуз. Кээ бирки машиналарда прямо моторго эле отургузулган болот. Түшүндүңөр, болтун чечтик, эмне кылабыз? Рампаны бир жагын тартып, экинчи жагын тартпайбыз. Ровно көтөрөбүз. Тең көтөрөбүз. Анан түз көтөрөбүз. Мисалы рампаны мындай мынтпейбиз. Түшүнөсүңөрбү? Допустим,
рампасын чечип берсең мага. Алдагы форсуночный аппараттын. Азыр мен рампадан мисал келтирип берейин. Эмне үчүн экенин да көрсөтүп берейин. Азыр бул стендтин рампасы менен обычный машинанын рампасы эки окшош да. Эми бул жерде форсунка салынып турат. Форсунка пластик. Форсунка пластмасса. Бул темир. Эгер пластмассаны чыгарып атып туруп, биз эки жака кылсак, бул пластик сынабы? Сынат да. Ошону үчүн форсунка эгилип турган болсо могул жерлерге, буну биз эки жака кайрыбайбыз. Анан бир жагындагы көтөрүп, экинчи жагын көтөрбөйбүз. Бир убакытта өйдө көздөй көтөрөбүз. Түшүндүңүздөрбү? Бир убакытта өйдө көздөй туура көтөрөбүз. Бул жака отвертка саласызбы, бирок мунун балансын карап туруп, анан кийин көтөрөбүз. Түшүндүңүздөрбү? Эми ошентип биздин форсункабыз, рампабыз чыкты. Кээ бирки унааларда форсунка рампага жабышып чыгат. Бул жеринде эгер клипне темирден креплениялары бар болсо, кээ бирки унааларда форсунка мотордо калып кетет. Көптөн бери чыгарылбаган болсо, ошол жерде зажатый болуп кысылып калып кетет. Андай болсо, үстүндөгү сальниктерди, астындагы сальниктерди жана бул жердеги форсунка чыгып кетпеш үчүн карматылган ар бириндеги болгон темирден блокировка кыла турган темирлерин терип алып коебуз. Анан кийин бул форсунканын тешиги ачылып калды да, биз форсунканы алдык да. Ар биринин ордунда турган эски сальниктерди алабыз. Эгерде өтө көзгө көрүнбөгөн жер болсо, кооптуу болсо, ошол жерлерге бир нерсе тыгып коебуз. Ушул жердин ичинде эле клапан турат. Эгерде бир темир шарик бар го, почерниктин шариги, кокустан түшүп кеткен болсо, клапанды сындырып коет. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн форсунка алынгандан кийин, эгерде мындай эч нерсе түшүп кетпешине көзүңүз жетсе, анда ошол бойдон калтырса болот. Эгерде үстүндө кооптуу же долгий процесс чозулуп кетти, запчасть издеп кетти, бир күн, эки күн, сиз машинанын жанында эки күн тура албайсыз да. Демек, кооптуу болбош үчүн, бумаганы эле алып туруп, тоголоктоп туруп, сайып коебуз. Кайрадан форсункаларды, эми форсунканы биз стендке салдык. Стендке салгандан кийин бул форсунка тамчылап калган болсо, ар бири 0.3-8 бар турган болсо, ар бирине электронный команда бермейинче, бунун ичинде өзүнүн клапаны бул жака бензин өткөрбөш керек. Эми биздин биринчи цилиндрибиз пропуск болуп аткан. Цилиндрге биз bundan чыгарганда дагы стендке салып атканыбызда булардын жайгашуусун адаштырбай салышыбыз керек. Кайсы цилиндрде айып болуп атканын билишибиз керек да. Биринчи цилиндрди биз ушуну текшериш үчүн чыгарбадыкпы? Адаштырбай салабыз, анан ошол жерде рампанын ордуна давление беребиз, эчте клапандардын канчалык деңгээлде кармап атканын байкайбыз. Эгерде эч нерсе тамчылаган жок, бардыгы кармады. Анда эмне кылабыз? Стендте иштетип, канча куюп атат ар бири. Ошону текшеребиз. Куйганда бул 3 миллиграмм, 1 миллиграмм куюп калды. Иштеп атат, бирок 1 миллиграмм куюп атат. Бул дагы пропуск зажигания деп айтат. Түшүнөсүзбү? Анан буну аппарат менен жуйбуз, тазалайбыз, булар менен тең кылабыз, салабыз, болду. Ошо менен пропуск зажигания чечилет. Эми кайрадан чогултканда, ким инжектор кылган болсо, заранее айта кетейин, 6 ай ичинде алмашкан болсо сальник, кайра өзүнүн сальнигин жыртылбаган болсо, бүтүн болсо, кайра салып койсо болот. Алмашка уже ачылганына 6 айдан алыс болгон болсо, сальник арзан. Сальниктер которулат.
Сальниктер бири-бирине түшө бербейт. Сальниктер дагы оригинальный сальник алып коюш керек. Деген жерде штуктап 3 сомдон сатып аткан, 1 сомдон сатып аткан сальниктер болбойт. Велосипедтин bir жерине иштетилген сальниктер, дагы бир нерсе сальниктер 3-8 кармай турган бар дагы дайыма бензинде тура турган сальник менен экөөнүн айырмасы бар. Ошону эч качан эстен чыгарбайлы. Машинанын сальниги кымбат болот, оригинал болот, башкача болот. İştelişi дагы башкача болот. Анан бул жерде чыдашы дагы убактысы башкача болот. Заводской сальниктер 20 жылга чейин чыдайт. Азыркы биз салып аткан универсальный сальниктер 1 жылга жетпей калышы мүмкүн. Анга мисал келе турган болсок, мына Camry 70те ТНВД системада 15 барга чейин давление айдайт. Өзүнүн сальнигинен башка, өзү лично ТНВДга чыккан сальниктен башка бир да сальник чыдабайт. Вот ошол жерден билсе болот резинанын сапатын. Себеби бардык резинада резиновый запчастьтар бензинге келгенде абал өзгөрөт. Чоңоюп кетет, жумшап кетет, чоюлуп кетет, же капталынан чыгарып салат, шутасыздарбы? Себеби бензин чем сууга караганда, майга караганда өтө суюк нерсе болот. Шутасыздар да? Өтө суюк болот, өтө горячий нерсе болот. Мисалы сууну бир нерсеге куюп койсоңуз, байкалбаган бир өтө бир микро трешин болсо суу чыкпайт. Эгер ошонго бензин куюп койсоңуз, бензин чыгат. Түшүнөсүздөр да канчалык деңгээлде экенин. Эми суу бул резинага реакция бербейт. А бензин реакция берет. Түшүнөсүздарбы? Резинанын абалын өзгөртөт, баягы жер теш чоңоёт, шарактып чыгып кетет. Түшүнөсүздарбы? Ошон үчүн форсункага салынган сальниктер өтө маанилүү. Колуна карматып эле алып кел деп, тиякта именно баягы мойкага иштетилген сальник бар го? Именно ошол форсункага түшөт да. Ошол болбойт. Ал 5 сом турса керек. Же 5 сом турбайт ал. 2 сомдон сатылат. Ал резина форсункага болбойт ал. Машинанын форсункасы сальниги оригинал 50 сом турат. Түшүндүңөр, а? Ошонго маани бериңиздер. Бул жөн эле бул эмне үчүн кайра айтып кетип атам? Бул бензин эң опасный нерсе болот. Башта өрт чыкса, ичиндеги адам чыга албай калышы мүмкүн. Машинасы менен күйүп кетиши мүмкүн. Шутасыңарбы? Ошон үчүн бензинде өтө абайлангыла, өтө абайлангыла. Бул жерде сальниктер ачылдыбы алмаштыр. Сальник текин. Арзан, басы арзан. Эми бул страховкага салыштырсаң, бул арзан нерсе да. Алмаштырып коёбуз, жаңы. Клиент айта берет, салып коерсиз депчи. А сен устасың, туурабы? Өрт чыгып кетишин билесиң. Эртең эмне болорун сен билесиң, ал билбейт. Ал бирде экиде машинасы өрттөнгөн эмес да, туурабы? Бирде аны өрттөнүп кетсе эмне деп келет? Сен менин машинанын форсункасын ачтың гана, сенден өрттөнүп кетти. Моторум күйүп кетти, капотум күйүп кетти, төлө дейт. Целый 100 000 сом расход болот, туурабы? Өзүбүз ишибизге жооп беришибиз керекпи? Демек ачтыңбы? Bundan чыккан жок айып. Бардык форсунка жакшы чыкты. Бирок сен алмаштырышың керек сальниктерди. Артында сетка болот. Мына бул жерде бул рампадан өткөн бензин бул жерде сеткадан фильтрленип форсункага кирет. Ушул сетканы ичин карайт, аппак болсо калтырып коет. Ошол форсунка сальник, то есть сальник маселеси бүттү, сетка. Рампанын жеринен 4 өткөрүп аткан болсо ham сетка толуп калса 3 өткөрүп турат. Эгерде бул жерде өтүп аткан бензиндин ылдамдыгы граммы, точнее, өзү 3-8 пропускать этип атат, бирок бул жакка сетканын эсебинен 3 өтүп калат. Машинанын тартышы дагы өзгөрөт, расходу дагы өзгөрөт. Эмнеге десеңер, баягы эле сөз. Бул жерден өткөн бензиндин аз экенине байланыштуу газды тепкенде компьютер форсункага көп секунд ач деп команда берет. Түшүнөсүңөрбү? Баягы эле 3 секундта бир жол чачса, 2 секундта бир чач. Оборот керек экен деп команда берет. Түшүнөсүңөрбү? Ал негизи бул жер толуп калган.
Компьютер аны билбейт да. Бизге көбүрөөк жалын керек, көбүрөөк бензин чач дейт. Бул көбүрөөк чачат. Эми 3 секундта бир жолу чачкан мотор аз жейби же 2 секундта бир жолу чачкан мотор аз жейби? Кайсы бири аз жейт? 3 секундта бир жолу чачкан мотор. Ошон үчүн ушул жердеги кичинекей сеткалардагы машинанын расходуна, күлөнүүсүнө таасир берип коет. Ачтыңбы форсунканы, сальник, сетка алмаштыр. Алмаштыр, аппаратка салдыңбы, тазала. Анан ар бир машинада ар башка гравировка берет. 8-цилиндровый башкача берет. Рядовой цилиндр башкача берет. Объемуна жараша берет. Шуну билип алдыңбы? Түшүндүңөр а? Объем чоң машиналар, требования чоң. Ошондуктан гравировкалары машинанын объемуна байланыштуу өзгөрүп кете берет. Малолитражкаларда 3 миллиграммга чейин деле чачса деле жакшы жүрө берет. 0,8 объемдор. Анын шаговой, Поршенын шаговой ряды бар го. Поршен мисалы, биринчи цилиндр чыктыбы? Бирден кийин 1 менен 3 чогу чыкты да. 2 менен 4 чогу чыкты. Алар бат-баттан келет. Түшүнүп Эми двообразный мотор. Двообразный моторду эмне үчүн двообразный кылганын билебиз, а? Машина күлөнүп кетип атканда, мисалы 100дө кетип атат. Эгерде муну поршенди элестетели, бул поршен менен бул поршен 3 секундасына бир жолу чыгып түшөт. 100дө баратасыз. Дагы газ тепсеңиз 1 секундта чыгып түшөт. Машина андан нары тартпайт. Себеби бул 1 секундтан тез чыгып түшө албайт. Себеби бунун очерети бул чыгып түштү, бул чыгып түштү. 1 секундтан кийин мунга очередь келип атабы? Бул болду, bundan эрте чыгып түшө албайт. 1 секундтан. Но рядовой цилиндрдачы, эми 8 цилиндрда. Эми элестеткиле. Бир чыгып түшкөн поршен эки жакта болгондуктан буга 100дө машинаны айдап баратканда бул 3 секундта бир чыгып түшөт. Дагы тепсе бул уже 2 секундта бир чыгып түшөт. Себеби анын очерети бул цилиндр бир чыгып түшөт, бул бияк бетте бир цилиндр бир чыгып түшөт, анан бул чыгып түшөт, анан бул жакта дагы бир чыгып түшөт. Алмашуу процесс буларга очередь секин келгендиктен ал эмеден кийин дагы 100дөн кийин дагы булар ошо 1 секундага чейин өтө берет күлөнүп. Бирок баягы бензин чачпай ошол эле. Ошол эле, баягы эле. Эми бул жерде айтайын деп атканым, малолитражкаларды өзү катуу кетпейт да, требования жок. Андай, мисалы, чоң объемдогуларды газы бутун тийсе эле эметет да, алат да. Малолитражкаларды анын моторунун цилиндрлери, поршенун чоң көлөмдөрү, чыгып түшүштөрү бүт бары ошол гравировкага ылайык эле. Аны газды 1000 тепсең дагы баягы 3 миллиграммдан ашыгын иштете албайт дейин деп атам да. Анын себеби чыгып түшүү секундасы чектелген. Ал өзү 3 миллиграммдан ашыгын иштете албайт ал. Түшүнүп 8 цилиндровыйлар аларда эгерде чыгып түшүү секундасы бүтөт, 1 секундага чыгып калды. Машина 170те, допустим, кетип атат. Форсункага чачкан секундасын көбөйтүп коет. Топливону көбөйтүп коет. Түшүнүп дагы тепти да. Же болбосо скоростта эмне деген бар? Турбина деп коет. Баса калат. Туурабы? Ошол жерде форсунканы чачат го бензинди. Ошол жерде секундасын азайтат. Точнее, көбүрөөк бензин чачат. Түшүнүп Вот ошол жерде дальше күлөнөт. Мен айтайын деп атканым, чоң объемдогу машиналарда форсункасы граммы көп болот. 4төн нары болот. Түшүнүп 8 цилиндровый, 6 цилиндровый ушулар басаман форсункада текшерип атканда 4төн нары көрсөтөт. 4төн ылдый көрсөтсө, демек ал толуп калган ал.
Үчтөн сийип калды да, баардыгы үчтөн. Анан баары мынтип салыштырып дагы нормаль дейт да. Үчөө баары бирдей дейт. Ал машина тартпайт 100дөн нарака. Себеби форсунка чачайын десе бензин жок да. Бул жерден өткөн чачат да. Ошо бул жер толуп калган сеткаларын алып жаң коюп, ичиндеги баягы ультразвук менен тешиктерин тазалап койсо, баягы тиштерди тазалатканбыз да. Тишти күндө зубный щетка менен жуусаң дагы тиштин астына таш топтолот туурабы, акырындап. Ошол форсунканын бензин өткөн канал бар го, канал. Ушу канал жоондугу мына ушундай болсо дагы тешиги. Эми чоңойтуп айтып атканда, ичинен ошо толук өтсө, демек 4,5 миллиграмм куюп атат мисалы. Эми бул иштеди. Бензин составында аркыл мусорлар бар да. Жабышты. Бунун калындыгы чыпалактай болуп калды. Бирок бензин өтүп атат. Мына ушундай машина тартпайт. Буну биз ультразвукка салып, баягы тишти тазалагандай титиретип, ток менен буну талкалап, ичин ачып, мындай чоңойтуп койсок, бунун давлениясы кайра миллиграммы көбөйөт 4,5га. Машинанын тягасы, расходтору абсолюттуу түрдө өзгөрүп калат. Түшүнүңөр, аппарат эмнеге керек экенин билип болду. Ал бир гана ошол жерден мынтип эле гравировкасын көрүп эле, тиги тамчылап атыптыр, тиги мынча куюп атыптыр деш үчүн эмес. Ал полный внутренний ичин тазалаганда ошол жанында ванна деп коет го, ультразвук деп коет. Ультразвук менен ошол ичинен титиреп, вибрация берип, баягы ошол химия ошого реакция кылып, ичинде ар бир ичиндеги мына кыймылдай турган металлдарга внутренний удар берет, удар стучать этет. Перфораторду билебизби? Кувалданы билебизби? Муну кувалда менен катты урас, мына дуал, мына песка болуп 5 жолу урганда сынат, канча күч керек? Перфоратор кечинекей момундан десем, мынтип дыр десең тешип коет, туурабы? А перфоратордун ичинде мынандай молоток бар, кечинекей. А кувалданын чоңдугун кара. Перфоратор эмненин эсебинен аны күчтүү болуп калган. Перфоратор бир урган жерге кайталап ура берет. Кайталама нерседен бардык нерсе сынып кетет, оңой эле. Мисалы, тишти тазалаганда зубилами урбайт го, туурабы? Ошол жерге дагы вибрациянын эсебинен баягыны үстүнө эле аппаратын коюп туруп койгондо баягы титирөөнүн эсебинен элечи, ошонун эсебинен эле чыгып кетет. Бул дагы аппарат ошентип тазалайт. Болгону ошол ичиндеги сууну. Ал эми титиресе форсунка бузулат да, туурабы? Телефон оңдогондор дагы иштетет. Радиоэлектронщиктер иштетет. Мына вибра очистка деп коет. Сууга түшкөн машиналарды, телефондорду ошонго салат дагы иштетип коет. Ичиндеги титирөө процессинде ичиндеги бүт мусорларды чыгарат. Түшүнөсүңөрбү? Ошол жөнөкөй эле титирөөнүн жолу менен ичиндеги мусорларды чыгарат. Ошон үчүн бул аппараттагы ким автоэлектрик кылам, диагностика кылам, инжектор кылам десе, автоэлектриктин өзүнүн буюмдары бар. Мисалы, автоэлектрик эмне кылат? Зым улайт, зым арчыйт, стартер чыгарат, генератор чыгарат. Инструменттерин алыш керек. Набор, кычкач, узун кычкач, бир нерсени туруйт. Покорез, контрольканын простой контролька, чтобы эме кылыш үчүн. Нагрузка берип берет. Анан компьютерный баягы биз индикатор деп койгон контролька эмне үчүн? Автозаводдордо датчиктерди импульс текшериш үчүн. Түшүнөсүңөр, жакшы мультиметр. Алдагы базардагы 5 сом, 1000 сом турган мультиметр эмес. Туугандар, Кытайдын мультиметри иштебейт. Туура эмес көрсөтөт, болбойт. Чисто фирменный мультиметр алыш керек. Мультиметр негизги оружие автоэлектрикке. Оригинал болушунча
цифровой алгыла. Цифровой деген азыр жаңы чыгып атат. Кнопка деген нерсе жок. Бүт телефон сыяктуу. Алар точный көрсөтөт. Датчиктери ровный. Допустим, температура өлчөйсүнбү, генератор өлчөйсүнбү, чоң высоковольтный өлчөйсүнбү, туруктук өлчөйсүнбү, туруктук бардыгын ровный көрсөтөт. Шуну көрө мультиметр, дагы эмне керек? Прикуритель керек. Изолентаны дагы оригиналдарын, изолентанын түрлөрү болот. Мисалы тряпочныйлар, машинанын көп ачылбай турган жерине тряпочный оролот. Бир жерге өйкөлүп кырчылбасын депчи. Анан машинанын суу тие турган жерлерине тряпочный оролбойт. Мисалы гофра кийгизилет. Ушундай нерселерди баарын алыш керек. Автоэлектрик эле болом деген адам. Эми инжекторщик болом десе, мен инжектор системаны кылам десе, манометр, компрессомер, форсунка тазалаган аппарат, диагностика, анан кийин разрядник, свеча текшерген. Свечаны текшерген, свечанын өзүн текшерген прибор бар. Под давлением текшерет. Ошол прибор, дымогенератор, түшүнөсүңөр, инжекторщик эле бул. Ошондой кылып, ар бир кесипти окуйм деген адам ошо кесиптин буюмун алыш керек. Анан диагностика иш кылам деген адамдар. Диагностикасы баары лаунчта эле кармап, лаунчта эле көрсөтүп тура берет. Диагностика бүт мына азыр биз иштетип атат, Кыргызстанда канча мастер ар кыл диагностика иштетет. Дүйнөдө канча мастер ар кыл диагностика иштетет. Диагностика тууралуу общий информация берип коеюн. Диагностика өзү эмне? Диагностика бул сиздин колуңузда контрольканын экраны бары. Түшүнөсүңөрбү? Контролька, текшергич, сканер дейт. Сканер эмне кылат? Текшерет. Туурабы? Адамды мына сканировать этет го, кинолордо көргөнсүңөр да. Вот ошондой сканер. Эмне болуп атат? Текшерет. Болду. Эми эмне үчүн булар түрлөрү көбөйүп кеткен десе, ар бир диагностиканын өзүнүн бир артыкчылыктары бар. Мисалы, эң сложныйын эле айтып баштасам, именно Мерседестин компьютеру эң сложный компьютер болгондуктан анча-мынча компьютер анын блокторуна толук кире албайт. Программасы дал келбейт. Анын паланча гигасын бул компьютерга жайгаштыра албайт. Канча дагы Мерстин түрлөрү бар, класстары бар, ар бирин детально киргизе албайт. Ошон үчүн Launch, Autel, андан башка аты чыкпаган канча сканерлер Мерседести көрө албайт. Ошон үчүн Мерседес өзү дилер компьютер чыгарган. Бир гана Мерседестер үчүн. Түшүндүңөрбү? Бардык Мерседестин база данные бар. Opel чыгарган өзүнүн дилерин. Эмне үчүн? Кээ бир Opel'дерге өзүнүн дилер чыгарган өзү копейка турат. Бир карыш ОБД радио. Ошондон башка $3000 турган аппаратам жаза албайт. Ошол кичинекей өзүнүн дилерский аппараты чип жазат. Мисалы, Toyota'nын өзүнүн дилер компьютери бар. Toyota'нын бардыгыны ичинде навороченный киргизилген. Бул эмнени айткым келип атат? Ар бир диагностиканын өзүнүн кээ машиналарга түшөт, кээ машиналарга түшпөйт. Мисалы, Launch Япон машиналарына жакшы түшөт. Мисалы, Россиянын машиналарына жакшы түшпөйт. Мерседестерге жакшы түшпөйт Launch мисалы. Autel бардыгына жакшы түшөт, бирок көп машиналар данный жок. Мисалы, бир Autel менен иштейм десе, Autel менен баарын кыла албайт. Autel, Launch, дагы бир толтуралар бар, мультимаршный, бардык маркалар бар машиналар. Эми бизге бул жерде бир суроо жаралат. Эми биз ошондо баарын алышыбыз керекпи деген вопрос жаралат да.
Кийим диагностикада профессионал иштеймин десе, мен ушул ишти профессионалдык деңгээлде кыламын десе, мультимаршный сканерди өзүнө жаккан же болбосо өзү жашаган жердеги машинага карап алат. Биз Бишкектебиз. Бишкекте Япон дагы бар, Корея дагы бар, немис дагы бар, Россия дагы бар. Чутастар, демек бизде эмне бар? Бизде Autel деле бар, Launch деле бар, C4 деле бар, Toyota Dealer, Opel, андан башка мисалы Scanmatic российский машиналар жакшы чыгат. Бардыгы бар. Себеби бул жерде талап ушундай. Эгерде сиз Ошто иштесеңиз, Ошто корейский машиналар көп. Корейский машинанын жаңыларына Launch жакшы түштү, эскилерине Scanmatic жакшы түшөт. Демек ушу эки компьютерди аласыз. Эгер сиз Россияда иштесеңиз, анда сиз мультимаршный, Autel же болбосо Launch аласыз. Франциянын машинасына түшө берет, Германияга түшө берет. Чутасыңар да? Ошол өзүңөр жашаган жериңерге аласыңар. Эгер сиз азыр окууну бүттүңүз, сиз эгер Жалал-Абадта бар иштейм десеңиз, Жалал-Абадта машиналарга Launch түшпөйт. Себеби ал жакта бардык в основном эски машиналар, алардын корейский машиналар. Корейский машиналарга Launch 50% түшпөйт. Ага сиз Scanmatic аласыз. Чудасызбы? Ушундай. Ошон үчүн ким кайсыл жерде иштесе ошонго жараша, бирок диагностикада иштейм деген адам диагностиканын бардыгын алыш керек. Башында албаса кийин мажбур болот. Бардык машинага келген машинаны диагностика кылып оңдоп бериш үчүн сизге эмне керек? Диагностика керек. Диагностикаңыз жок, сиз эч кимсиз. Мына дуал артында эмне бар экенин ким билет? Эч ким билбей турабы? Компьютерге салабыз, артын айтат. Түшүнүңүздөр. Ошон үчүн диагностика керек. Машинаны чачпай туруп, эчтеке кылып, диагностиканы сайып, айыбын тауып, оңдогонго, ошон үчүн диагностика да ошондой. Булар бири-бирине мындай башка дүйнө. Биз ошо автоэлектрик инженер диагностиканы үчөөнү чогуу окуткан үчүн гана аралашып кетип. Ушул үчөөнүн үстүндө бир кесип бар. Электронщик деген. Бул ушул электрониканын эң татаал кесиптеринин бири болуп эсептелет. Электронщиктер эмне иш кылат? Автоэлектронщиктер биринчиден эбу ремонт кылат. Эбунун ичиндеги микро платалар көрөт атпайбы? Микроэлементте транзисторлор, канчалаган запчастьтар, ошону полный билиш керек. Ар бир транзистордун фамилиясы, имясы болот. Мынча ватт, мынча амперге чейин көтөрөт, мынандай номери, размери мынандай, чыгарган мамлекет, ар бир транзистордун өзүнүн данные бар да. Мисалы бир транзистор 60 ваттка иштесе, мисалы, ордуна 40 салса иштебейт. Ордуна 80 койсо иштебейт. Себеби бул транзисторга бул жактагы полный электроника эсептелип жасалган. 60-тын ордуна 80 койсо баары күйүп кетет. Түшүндүрө алдымбы? Электронщик полный детально билет биринчиден. Экинчиден, буларды текшеришти билет. Транзисторду кантип кошобуз, кантип үзөбүз, кандай транзистордун түрлөрү бар. Транзистор 8 ножкалуу, 3 ножкалуу түрлөрү көп. Половой транзистор өзүнчө бир дүйнө, өзү микроэлектроника өзүнчө дүйнө. Алардын дагы өнүккөндөрү эбуну гана ремонт кылып калбастан, эбудагы прошивкалар бар го, программалар. Ар бир флештеги, ар бир эпромдогу, ар бир нерсени ал дагы бөлүнүп кетет. Мисалы, immobilizer система өзүнчө өзгөрткөндө, мисалы, машинанын бир жерин өчүрүп кемиткет. Мисалы, айрбактар өчүрүп салган, тиги бул кылган өзүнчө кесип болуп кетет. Лошадиный сылдарды көтөргөн өзүнчө кесип болуп кетет. Ал дагы бутактап кетет. Бирок, мындай общий айта турган нерсе, электронщик деген бир кесип бар. Машинанын полный программасын окуп алып туруп, программа аркылуу өзгөртүп, көтөрүп, түшүрүп, мисалы, региондор алмашат. Мисалы, бир мисал келтирейин. Эмне үчүн орустар Жигулиси биздин перевалдарда дайыма кайнайт, билесиңерби?
Себеби Россия кандай өлкө? Суукпу? Алардын термостаты менен термодатчиги Россиянын суук өлкөсүнө ыңгайлаштырылып программа болгон. Аны сиз Кыргызстанга алып келсеңиз, сиз аны бул жердеги ысык климатка прошивка кылсаңыз, пералда кайнабайт. Түшүндүңүздөрбү? Ошол прошивка деп коет. Ошо данныйды алып, өзгөртүп, кайра машинага жазат. Ал өзүнчө бир кесип. Бул бузулуп калат ишин. Мисалы бир катушкада замкания чыкса, буда бир транзистор күйөт, же бир дорожка күйөт, же бир микроэлемент күйөт. Аны электронщиктер бүт кайрадан алмаштырып, жасап, ошону алмаштырып атып, ар бир запчасть фамилия имясы болуп атпайбы? Ровно өзүнүкүндөй салынбаса, бул катушка өзү күйүп кетет. Же болбосо дагы башка бир жери күйүп кетет. Түшүнүп Ошон үчүн мына биздин кесиптен кийин электрониканы, электронщик болом десе дагы, программист болом десе дагы, дальше окуш керек. Биз базовый окутабыз. Мисалы, азыр өзүм айтып кеткен нерселер, биздин кесипте да биз азыр электронщик иштерди полноценно эле жасайбыз. Машинанын бир нерсесин удалить кылыш, мындай нерселер жөн эле да. Именно уже машинанын лошадка деп коет го баягы, күчүн көбөйткөндө, турбина койгондо, ал эң татаал процесс. Эмне үчүн десеңер, анда уже мындай кыска эле айтып кетейин. Алюмин кандайдыр бир температурада эрийт турабы? Клапан кандайдыр бир температурада эрийт турабы? Түшүнөсүздөр да. Ошолорго чейин түшүнүш керек. Себеби сиз күчү 100 болсо 150 кылып койдуңуз. Анын ичиндеги температура дайыма ал 90ду кармап жүрчү. Ошол очокко канча от чагылса дагычы, сиз ошол 120да эрип кете турган очокко 150 от чагып атасыз. Очогуңуз эрийби? Түшүнөсүздөр да. Ошону программисттер билет, кайсы машинанын моторун канчага чейин көтөрсө болот. Канчага көтөрсө мотору эрип кетет, клапан эрип кетет, түшүнөсүздарбы? Вот ал татаалдашып кете берет. Кайсы машина турбинаны көтөрөт, кайсы машина вообще турбинаны көтөрө албайт. Мотор кармап калды дей берет, мисалы, турбина койгондон кийин. Анын мотору ысып, охлаждение жетпей, кысып калган болот. Түшүнөсүздөр, негизи. Суу менен эле мыздатат дебейт да, суу майды мыздатат, сууну мыздатат, коробка күлөнүп, темирди иштетип аткандан кийин коробка кызыйт, коробкадан май мыздайт. Түшүндүрүп атамбы? Бүт процесс программада контроль болот. Мен айтайын деп атканым, бул электронщик чоң кесип да, ичине киргенден кийин акырын этап менен ачылып кете берет. Акырын кичинекей аппараттардан баштап мен айтайын деп атканым, бардык нерсе возможно. Түшүнүп атасыңарбы? Любой нерсе возможно. Любой адам, мен, силер завод ачып, бир заводту дагы главный инженер болгонго мүмкүнчүлүк бар. Бир немецкий машинаны, любой машинаны жараткан адамдар, ушу эки колу бар, эки көзү бар, ушул адамдар. Аны планетадан түшүп жасап чыгып кеткен жок, ушул адамдар. Ушул акыл болгону доверие керек. Өзүбүзгө өзү доверие бериш керек. Мен кылам, сөк кылат. Өзүнө өзү көз жетпейт, болду, кыла албайт. Мындай эркекче айткандачы. Өзүнө өзү көз жетпеген адам электрик да боло албайт. Ошон үчүн эмне кылабыз? Бул видео эмнеге тартып атам? Мага чет өлкөдөн чалат. В основном Америкадан чалат, Туркиядан чалат. Мага келе албайт, силерге окшойт. Бирок чалат. Чалат дагы менден уста чыгабы? Мен мындай кыла аламбы? Жашым 30да, жашым 40да, жашым 50дө. Чыгат десең ишенбейт. Ал адамдар эмес. Мен бир-эки адамдарга интервью алып киргизгем. Бири 25 жашта баштаган, кире элек видеолор да бар да. 25 жаштагы адамдар айтат, мен миым катып калды. Уже баягы запись кетпей турган болор. Андай эмес. 50 жашта болобу, адам өлгөнгө чейин запись кадимкидей кете берет. Ошон үчүн өзүңөргө главный внутренний өзүңөрдү демеге келгенде мындай даярдагыла. Мен кыла алам деп сүйлөш керек.
Азыр эмес, бирок мен үйрөнөм, кылам деш керек. Мен кыла алам, мен колуман келет деш керек. Келет. Биз баштаганда керек болсо силерден дагы мындай слабый болгонбуз. Түшүнгөн эмеспиз. Мен 6 жыл телефон ремонтта иштеп, анан башкага келгенмин да. 6 жыл, 12 жашымда ученик түшкөм телефонго. 19 жашыма чейин иштегем. 19 жашыма чейин колдорум назик, баягы нерсени бошото албайм мындай. Мен биринчи барганда мени ошол стартер честь деген портер деген. Мен ошо бошото албагам. Азыркы 19 жаштагы бала мен оюнча күчтүү эле болот да турам. Мындай күчтүү эле да. Мен күчүм жетпей койгон. Азыр мен үчүн ал оңой. Мен айтайын деп атканым, силер менден чоңураак уста болсоңор болот. Түшүнөсүңөрбү? Болгону бул жактан доверие керек. Биринчи адам өзүнө доверие берсе, башкаларды ишендирет. Сен уста болосуң, сен ооба дейт. Өзүнө ишенбейт, сенден уста чыга уста. Билбейм. О уста үйрөтсө үйрөт. Жок, уста эчтеке үйрөтө албайт. Уста билесиңерби кандай? Мектепте мугалим эмне кылат эле? Сабак берет, бирок айтат эле, ар бирибизге мага да айткан. Ар бириң өзүң аракет кылгыла, келип сурагыла дейт эле. Мисалы, мугалим общий сүйлөй берет, арасынан 4өө жакшы окуй берет, калган 2-чи. Эмнеге? Аңга деле бир сөз айтылып атат, тигинге деле бир сөз айтылып атат да, туурабы? Баарына бир эле сөз айтылып атат, бир эле тапшырма берилип атат. Класстын ичинде 5өө жакшы окуйт, калганы окубайт. Эмне үчүн? Себеби ошол 4өө аракет кылат. Калган аракет кылбайт. Болду, ошол. Ошон үчүн бул жерде да ушундай. Биз эмне кылабыз? Биз айтабыз. Болду. Эми ушунга практикада өзүңөр машыгып, мулорду мен айткан нерселерди кайра практикада текшерип көрүш, алар өзүңөрдөн. Отрабатывать этиш өзүңөрдөн да. Дальше кетсеңер, дальше кетесиңер. Анан уже уктуң, эртең эсиңен чыгып калып, же буларды уже кайталабай койсоң, болду, эсиңен чыгат. Ошондой. Азыр теория менен практиканын негизги айырмасы мындай. Теорияда скелетин көрөбүз. Скелет. Чертежин практикада живойун кармап көрөбүз. Эми жалпак кагаз менен томпок нерсенин айырмасы барбы? Муну ушундай кылып, соп-сонун кылып, дал ушундай кылып неге тартып койдум. Бирок силер буну размерин элестете албайсыңар да. Колуңарга кармаганда анан кийин элестетесиңер. Могу каттуу, бул жумшак металл турбайбы деп турабы? Мен тартып койсом, каттуу жумшак экени билинбейт да. Бул жагы жумшак болуп атпайбы? Бул жагы каттуу болуп атпайбы? Тартып койгон же картинкадан билинбейт да, турабы? Мына живойдо билинет. Теория ошол. Теорияда размерин көрүп аласың. Практикада ал кандай абалда, ийилеби, ийилбейби, ошону билесиңер өзүңөр, практическичи. Ошон үчүн экөө тең важный. Теорияны деле инкар кыла албайм, практиканы деле инкар кыла албайм. Экөө тең керек. Бирок экөөнү бир алып кетиш керек. Мисалы силер азыр бүгүнкү эч кандай тема жок, бирок мен негизги могу сабактарга ал окуп аткан адамдарчы окуп атат. Мисалы силер окуп атасыңар да, убакыт кетип атат, Үйдө курманчылык болуп атат. Мисалы үйдө жоксуңар, үйдө кыйынчылык болуп атат, балдар мисалы жалгыз калып атат, акча кетип атат. Эми ушул курбанчылык. Акташ керек да, туурабы? Ошон үчүн мына убакытты туура пайдаланып, муну азыр бүгүн бир нерсени түшүнбөсөңөр, ошол тууралуу суроо бергиле, ошону түшүндүрүп берейин. Бир чекеден окуш үчүн 3 жыл минимум убакыт керек. Бир чекеден окуш үчүн 3 жыл убакыт керек. Биздин азыр убактыбыз жок анга. Ошон үчүн күндө эмнени түшүнбөдүк, айтабыз, кете беребиз. Бүгүн мен общий айттым, бүгүн мындай иштейли, просто мындай кылып үйрөнөйлү деп тактиканы айттым. Ошо менен аракет кылайлы. Муну азыр айтайын деп атканым, эң алгач диагностика коюшту үйрөнүп алайлы. Оңдошту билбей эле коелу. Башына келгенде кайсыл жеринен башташты билип алайлы. Болду. Анан ар бирине өзүңөр анализ кыласыңар. Форсунка эмне, сальниги эмне, биринчи түшүнүп алайлы. Диагностика койгонду жүз жолу машыгып үйрөнөлү. Предохранитель текшерели.
Бүт. Кайерде бензин насос турат, бак кайерде турат. Бүт ошо нерселерди түшүнөлү. Ар бир аккумулятор, мындай аккумулятордун даже жайгашканынын себептери бар. Адамдар түшүнбөйт. Мисалы, кээ бирки машинанын аккумулятору оң жагында турат, кээ биркилери сол жагында турат. Турабы? Эмне үчүн эч ким билбейт. Машинанын багы оң жагында турат, же сол жагында турат. Турабы? Эмне үчүн? Анын да өзүнүн себептери бар. Мен айтайын деп атканым, ар бирин изилдейли. Генератор кайерде турат? Эмне үчүн ал жерде турат? Стартер кайерде турат? Эмне үчүн ал жерде турат? Түшүнүп атасыздар? Анализ кылайлы. ABS-тин датчиктери кайерде турат? Бүт нерсени үйрөнөлү. Эмне үчүн глушитель кээ бирки машиналарда алдында? Эмне үчүн? Түшүнүп атасыңарбы? Бардыгы жөн эмес. Өрткө против, бензин куйганга ыңгайлуу бакчылат. Аккумулятор эмнеге? Баланс кылам дейт. Мотор бир чекеде турат, ошонго баланс болот. Салмагы эки баллонго бирдей түшүш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Бүт нерсе заводдо килограммдарына чейин, граммировкаларына чейин, машинанын эгер бул жагы оор болгон болсо, же артынын бир жагы оор болгон болсо, бактыям ошо баланс кылып илет. Кайсыл жерде бактын бакка 60 килограмм, 70 килограмм суу куюлат да бензин. Ошону куйганда машинанын бир жагы ийилип калбаш керекпи? Ошол бүт баланс болот. Ортодо валы бар машиналар бар, турабы? Бензин насос эмне үчүн ал жерде турат деп түшүнүш керек. Эмне үчүн бензин насосту эмелерде, жиптарда эмне үчүн үстүнөн чыга турган кылып койбойт деп бүт изилдеш керек. Ошондо анан кийин өзү ачылып келе берет. Секин. Түшүнүп атасыңарбы? Любой запчасть, любой машинанын детали жөндөн жөн коюлбайт. Ошонго муктаждык болот, анан коюлат, турабы? Экинчиден, коюлган жери мынтип кээ бирки усталарда мындай сөз бар. Оңоюраак жерге коюп койсо болбойбу дейт. Анын дагы ошол жерде турушка өзүнүн себеби бар. Мен айтайын деп атканым, мен акыл үйрөтөйүн деген эмес. Просто машинанын историясы бар да, бир машинанын 100 жыл, 200 жыл историясы бар да. Аны инженерлер бул жагына коюп көрөт, бул жагына коюп көрөт. Өрт чыккан, эрип кеткен, үзүлүп кеткен, акыры баягы уже iPhone'да эмне болду? iPhone'дун азыр 5 менен 15-ти салыштырып болбойт да, турабы? Турабы? Вот ошентип күчөткөн. Бренд кылган да эми, жакшыраак болсун деген. Ошон үчүн өзгөрүп отуруп, акыркы заманбап машиналардын бир жерде бир нерсе болуусу, бул өтө көп практика, өтө көп менеттин артында коюлган. Эми ошону биз жөн эле изучать этели. Анан заводдон умный болуп кетип, нерин өзү назик кылып койгон. Жок, назик болбойт. Ар бир металлдын маркерби? Бул пластмасса канча жыл чыдайт? Канча жылда чирийт? 3 жыл эгер күндө турса, кармасаң күл болуп кетет. Мисалы да эми. Эми бул мотор канча температурада турат? Шлангалары ысыйт, мызайт, кыймылдайт, мындай болот. Ал завод 10 жыл гарантия берет. Бизге келген машиналар 20 жыл болгон машиналарды клиенттер эмне деп айтат? Кече эле жакшы иштеп аткан, бул эмнеге бузулуп калды деп айтат. Анын гарантиясы 10 жыл мурда бүткөн. Мисалы, мына пластиктин гарантиясы 10 жыл мурда бүткөн. Бир датчиги күйүп калды, ал айтат, кече эле иштеп атты, эмне күйүп калды? Bunun garantiyası просто бүткөн. Бол ошо эле. Түшүнүп атасыңар, ар бир деталь бузулуп калса, силер ойлогула. Аны уже бүттү, гарантиясы бүттү. Жаңыны коюп атканда, ошол жаңы запчасть ошо өзүнүн оригиналына окшойбу? Эгер окшо болсочу, ал болду, ал 1 жылдан кийин күйөт ал. Ошон үчүн оригинал запчасть, ошон үчүн мен оригинал свеча, оригинал катушка деп атканым ошол. Клиентке оңдоп бересиң, сүйүнүп кетет. Бирок ал эртең күйүп калса, сага сүйүнүп келбейт ал. Сен кылгансың, мына бузулуп калды. Мен өткөндө мынча акчам кеткен, сен тура эмес диагноз коюп, түшүнүп атасыңарбы? Ал запчастьты күнөөлөбөйт ал. Ал устаны күнөөлөйт. Ошон үчүн клиентти аяштын кереги жок.
Klientти аясаң, жакшы запчасть коюп бер. Klientти аясаң, чычканда тоо ашууда калып кетпесин десең, оригинал запчасть коюп бер. Ошо сен ошону аяганың. Ошондо ал көчөдө калбайт. Понял да? Şu sistemаны мындай изучать этели, анан ичинен бирден. Мисалы сен капак түшүнбөйсүңбү? Сен капак жөнүндө айт. Сен арка капак түшүнбөйсүңбү? Арткы капак жөнүндө айт. Сен мо жазууга интересиң барбы? Жазуу жөнүндө айт. Түшүнөсүңөрбү? Ар бир оюңарды айт. Машвара кылабыз, машвара менен биякта чийип беребиз. Ар кимиңин ар нерсеге талантың бар мисалы. Бириң нотариуссың, бириң электриксиң. Бири-бириңе дал келбейт да. Ошон үчүн бүгүн бир машина бүтпөй кыйнадыбыз сени. Мисалы, сен устасыңар да качандан бери иштейсиңер, туурабы? Ошону оңдошту сурап билип ал. Кийин ошол машина келсе оңой оңдойсуң. Түшүнүп атасыңарбы? Баары ертең полный ушу боюнча суралат ошого. Кадимкидей даярданып